Рахмат, эми коллегаларыбыз убакытты үнөмдөп бизге да сөз жетип калып атат. Болгон маселелерди көтөрүп алайлы, туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Урматтуу төрайым, сиздерге чоң рахмат. Айтып кете турган нерсе, мына парламентке келип, февралда депутат болуп келдим. Ошол убакыттан бери, жарым жылдан бери профсоюзная Сыдыгалиева көчөсүндө эл арасында, анан ошактагы бир жеке адамдардын ортосуна чоң ызы чуу болуп атат. Жашыл, зеленая зона деп коет. Ошактан деген кандайдыр бир себептер менен Бишкектин депутаттык комиссия түзүлүппү, убагында деген бир топ жыл мурда жер бөлүнүп кеткенби, ызы чуусу чоң экен. Башкы прокуратурага да кат жаздым. Элдер чогулуп алып 2021 жылдын декабрында ызы чуу чыгарышат. Эмнеге бизге чоңдор жашаган жерде шаардын түштүк үстү жагында деген өзүңөргө парктар жасап аласыңар. Биз балдарыбыз менен чыга турган жерибиз жок. Ошол жерден сейилдейбиз деп чыга турган бир жерден зеленый зона кылып документтерин көрдүк, генеральный планда бар экен, шаардык планда. Болбой эле жеке ишкерлерге бөлүп берип атасыңар деп, эми бизге кайрылганда бүт өкмөт деп бардыгыбызды депутаттарды бир аралаштырып эл кайрылат да. Ошону чечип бергиле деп чоң чогулуш болгон. Ошондо бир топ жаштар ачууланышып камаганга чейин барышкан да. Ошондо башкы Бишкек прокуратуранын ошол убагындагы 2021 декабрындагы жетекчиси айтат: менин орун басарымдын колун кайрып туруп, мыйзамсыз кол койдурган деген видеосу эл арасына тарап кеткен да. Мына бир жыл өттү ошол убакыттан бери. Эми 9 ай өтүптүр да. 9 айдан бери бул эл акыйкаттын жолун көрбөй жатышат, аягына чыга албай жатышат. Анткени деген Алмаз Акунжанович каким-то образом башкача документтер жасалып, ал адамдар деген эми сот аркылуу, прокуратура аркылуу өздөрүнө мыйзамдаштырып алып, биз мыйзамдуу түрдө отурабыз деп элди тоготпой жатышыптыр. Эл болсо кайрылганы профсоюзду бүт жашыл зона кылып беребиз деп мэриңер да келген дейт, канча акимиңер да келген дейт. Ошактагы башкы прокуратура эмес, Бишкек глав архитектура да келишкен дейт. Кайра эле аягында акчанын күчү менен ошентип бизге үмүт жок болуп калып атат. Биз балдарыбыз менен, кичинекей балдарыбыз менен чыга турган жерибиз жок. Биз Дзержинкада же тиги Ынтымак паркына жете албайбыз. Биздин балдарыбыз ушакта мамочкалар чыга албайт. Ушу кичинекей бир нерсени сурасак да ошону ишке өкмөт аткарбайсыңар деп абдан мындай чоң нааразычылык болуп атат да. Анан аягында бийликти алмашты, методдор эски, баары бир акчанын күчү менен байлар жеңип кетип атат деп улам кат жазышып кайрылып атышат. Убагында деген жаңы Бишкек архитектура жаңы жетекчиликке эрди. Мен ошого кайрылып кетет элем. Абдан жакшы мындай сизде жөнүндө жакшы сөздөр угуп атам. Сураныч, ушул ишти Кызыл Аскерде нормальный парктар жок. Шаардын ушул юг зонасында, ушу юго-запад деп коет, ушул зонада деген Бишкектин мындай нормальный бир парк салып береличи, Сураныч. Рахмат.